Глобалдык саясатта Кыргызстан жана Кытай кандай роль ойнойт? Кыргызстан Кытайдын глобалдык инфраструктуралык демилгесинин маанилүү бир бөлүгү. Кытай Шанхай кызматташтык уюму аркылуу Кыргызстан менен терроризм, чегара коопсуздугу боюнча кызматташып, эң ири импорттук жана экспорттук өнөктөшү болуп саналат. 2024-жылы эки өлкөнүн ортосундагы товар жүгүртүү 22,71 миллиард акш долларына жеткен. Кыргызстан негизинен Кытайдан өнөр жай товарларын, техниканы жана курулуш материалдарын импорттоп, Кытайга жүн, эт, бал жана минералдык ресурстарды экспорттойт. Эки өлкөнүн ортосундагы мамиле дагы кандай баскычта уланат? Садыр Жапаровдун коңшу өлкөгө болгон мамлекеттик сапарынын негизинде айтып берели. 听懂了吧？好，我再模拟一下啊，模拟一下。老师往后退。 Куттуу жана бейпилдикти символдоштуруу, ачык меймандос экенин билдирүү, Кытайда кадырлуу конокту балдарга кол булгатып жылмайып тосуп алуусу өлкөнүн ачык жана меймандос мамилесин көрсөтүүчү терең символикалык жана маданий мааниге ээ салты. Андыктан Ардак Кароолдон мурда ушул бөлүккө өзгөчө даярданышты. Кытайлар кыштын 40-ын чыгарып дээрлик бир айга созулган жаңы жыл майрамда бүткөн соң төрага Си Цзиньпиндин биринчи жумуш күнү президент Садыр Жапаровдун мамлекеттик сапар менен тосуп алуу менен башталды. Кытай төрагасы Си Цзиньпин жаз майрамынан кийин биринчи кабыл алган чет элдик лидер. Президент Садыр Жапаров экенин баса белгилеп, Кыргызстан менен бекем байланыштар гана эмес, стратегиялык тыгыз кызматташтык бириктирип, алака катыш жаңы деңгээлге жетип, саясий диалог бекемделгенин билдирди. Өз кезинде президент Жапаров 3 жыл мурун Кытайга болгон алгачкы сапарын жылуу маанайда эстеп, бардык деңгээлде биргелешкен иш-чаралар өткөнүн айтты. Айрыкча өлкөнүн ар кайсы аймактарында эң кыска мөөнөттө завод-фабрикалар курулуп, биргелешкен ишканалар ачылып, соода, машина куруу, логистика, транспорт жана электрондук коммерция тармагында долбоорлор ишке ашырылып жатканын айтты. Отдельно хочу отметить успешное межрегиональное сотрудничество. За последнее время Кыргызстан посетили руководители провинций Шандунь, Шэньси, Цинхай и Суар и установили личные отношения с главами наших областей. Такое тесное межрегиональное взаимодействие начало давать хорошие плоды. Кыргызстан Кытайдын өз ара пайдалуу өнөктөштүккө негизделген бир алкак бир жол демилгесин жогору баалайт. Садыр Жапаров Кыргызстан бул демилгенин алкагында мындан арадагы масштабдуу долбоорлорду ишке ашырууга даяр экенин арастап, Кытайды реформаларды көрөгөч лидерликти көрсөткөн шыктандыруучу кошуна катары көрөрүн айтты.